Республикабызда акыркы учурда болуп жаткан кылмыш жана кырсык окуяларын, одоно мыйзам бузуулар менен катар автоунаа айдоочуларынын жоосунсуз жоруктарын чагылдырган телегөзөт берүүсү назарыңыздарда. Сиздер көрүп жаткан BMW үлгүсүндөгү автоунаа инспекторлор тарабынан айдоочу мас абалында деген шек менен токтотулган. Токтоткон учурда айдоочудан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан аны жакынкы наркология бөлүмүнө алып барган учурда ичкени тастыкталды. Жолдо катар унчукпай келе жаткан бул жаран наркология бөлүмүнө келгенде инспекторлорго каршылык көрсөтүп, кызматын аткаруусуна тоскоолдук көрсөтүп жатты. Аны менен эле тим болбостон наркология бөлүмүнүн кызматкерлерине да тоскоолдук жаратып жатты. Тийиштүү чаралар көрүлүп, өздүгү такталган соң протокол түзүлдү. Ал эми ушул эле үлгүдөгү унааны токтотконубузда унаа башкарып бара жаткан жарандын айдоочулук көлүгү жанында жок болуп чыкты. Кутулуп кетүүгө айла издеп, үйүндө калып калгандыгын айтып сүрөтүн көрсөттү. Бирок мыйзам деген мыйзам, өздүгү такталып, унаасы айып короосуна токтотулду. Айдоочунун өзүнө тийиштүү протокол түзүлүп берилди. Үстүбүздөгү жылдын 14 мартында жүзөкү кызматына билдирүү келери менен биргеликте барганыбызда Борбор шаарыбыздын көчөлөрүнүн биринде төмөнкү жагдайга күбө болдук. Аталган кырсыкта 1 эмес 5 автоунаа жол кырсыгына кабылган. Toyota үлгүсүндөгү жол тандабас, Mercedes жана Honda үлгүсүндөгү унаа жана күмүш түстөгү 2 жеңил автоунаа кагылышкан. Тилекке каршы каза болгон жана жарандар жок. Айдоочулардын өздүктөрү такталып, териштирүү иштери башталды. 2022 жылдын 20 февралында Сокул райондук иш иштер бөлүмүнө Абдырашид кызы Айчүрөк аттуу жаран арыз менен кайрылган. Анын айтымында белгисиз жарандар дүкөнгө уурулукка кирип, терминалдан 40 000 сом өлчөмүндөгү акчаны алып кетишкен. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды. Следственной службой было возбуждено уголовное дело по факту кражи. Үстүбүздөгү жылдын 20 февралында белгисиз жарандар Сокулук районунан Дача суу айылына жайгашкан дүкөнгө кирип, терминалды чагып, акчасын тоноп кетишкен. Ушундай эле көрүнүш авиатор дүкөнүндө катталып, ал жактан 29 600 сом өлчөмүндөгү акчаны алып, наркы 1000 АКШ доллары турган терминалды жок кылып, кылмыш болгон жерден из жашырып кетишкен. Аталган факт кылмыштардын бирдиктүү реестерине катталып, кылмыш иши козголду. Тергөөнүн жүрүшүндө кылмышка шектүү делип 1999 жылы туулган жана 2001 жылы туулган 2 жаран кармалды. Убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери уланууда. Кыргыз Республикасынын Ички иштери министрлигинин Ош облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан өлкөбүздүн аймагында баңгизаттын ири өлчөмүндө оор түрлөрүн сатуу менен уюшулган туруктуу топ аныкталды. Тергөөнүн жүрүшүндө кылмышка шектүү делип 2 жаран кармалган. Колго түшүрүү учурунда жарандардын жанынан 2 килограмм 16 грамм апиим баңгизаты табылган. Аталган факт Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодексинин 282 беренесинин негизинде кылмыштардын бирдиктүү реестерине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши уланууда. Qaysi ko'cha dedin?
Чычкан кок тусундагы автоунаа постунда кызматкерлери тарабынан ак түстөгү Honda Step-Wagon автоунаасы токтотулган. Чыгар, барын жерге койду. Машинаны биринчи карайсыздар. Аталган автоунаага тинтүү жүргүзүү учурунда анын багажынан мотоциклдин кыймылдаткычы табылып, аны ачканда ичинен 47 даана ширинке коробкасы формасындагы ачык күрөң түстөгү гашиш өзгөчө жытына ээ болгон 834 грамм өлчөмүндөгү баңгизат табылып алынган. Автоунаанын айдоочусу бул кыймылдаткыч чоң арыктык жигитке таандык экендигин жана ал акча төлөп аны Бишкек шаарына жеткирүүнү сурангандыгын айткан. Күбөнүн көрсөтмөсүнө ылайык көрүлгөн чаралардын натыйжасында ошол эле күнү 1993-жылы туулган Токтогул районунун жашоочусу кармалып, ал күнөөсүн мойнуна алуу менен көрсөтмө берген. Соттук химиялык экспертиза дайындалып, мындан ары тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ички иштер министрлиги бир тууган иниси үчүн салым катары баңгизат алып бара жаткан жаран кармалды. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282 беренесинде каралган кылмыштын белгилерине ылайык Бишкек шаарынан кара куурай баңгизаттарын ташуу жана сатуу каналын жоюу боюнча атайын операция ийгиликтүү жүргүзүлдү. Бишкек-Ош автожолунун Сосновка постунда болжол менен саат 20:15 чамасында Kia Rio үлгүсүндөгү автоунаасы токтотулган. Анын ичинен желимге оролгон кап табылган. Анын ичинде кара куурайдын өзгөчө жыты бар 22 таңкак кочкул жашыл түстөгү заттары алынган. И опечатанной печатью Следственной службы СБН НБД за подписью Фамилия Уморов. Гражданином Уморовым Талантбеком Радбековичем, 86 года рождения, который находился в автомашине марки Kia Rio, который был остановлен по подозрению Иликтөөнүн жүрүшүндө кармалган жаран анын айтымында түрмөдө отурган инисине жеткирмек. Ал жакта түрмөдө смотрящий же баарын башкаруучу деген соттолгон жаранга берилмек. Изилдөөнүн корутундусуна ылайык алынган зат 400 грамм кара куурай гашиш баңгизаты болуп аныкталган. Кармалган жаран Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Мындан аркы окуянын чоо жайын тийиштүү органдар аныктайт. Урматтуу жарандар, сиз милициянын мыйзамсыз иш-аракеттерине дуушар болдуңузбу? Сизге арызыңызды кабыл алуудан баш тарттыбы? Акча каражатын талап кылуудабы, коркутуудабы, шантаж кылуудабы? Тез арада Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматына билдириңиз. Байланыш телефону 0704 99 99 18. Ички иликтөө кызматы ыкчам, ар тараптуу, калыс иликтөөнү камсыз кылат. Кызматтын кызматкерлери Кыргызстандын милициясынын ишмердүүлүгүндө адамдын укуктарынын бузулганын аныктоо, бөгөт коюу жана жол бербөө үчүн ыкчам алдын алуу иштерин ар дайым жүргүзүп келет.